Президент Сооронбай Жээнбеков Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө мамлекет башчылары Касым-Жомарт Токаевдин Кыргызстанга мамлекеттик визити, ошондой эле 2019-жылдын 28 ноябрда Бишкекте боло турган жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги отуруму тууралуу кеп кылышты. Бул арада вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Бишкек шаарында жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитин өткөрүү учурунда тартипти жана коопсуздукту камсыздоо боюнча көчмө жыйын өткөрдү. Ал эми милиция жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги жыйынын өткөрүүгө толугу менен даяр экендигин билдиришти. Бул боюнча биздин кызматкерлер 1000ден ашык кызматкер тартылат. Негизинен республика боюнча 4000ден ашык кызматкер тартылат. Бизде мынакей жетекчиликтин министрдин жетекчилиги менен көчмө жыйындар, анан кийин кечөгүндө инструктивдик жыйын өткөрүлдү. Бул жерде баарыбызга бүт өздүк курамга коюлган талаптар, максаттардын баарын жеткирилди. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда мурдагы депутат Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдордун ишин кайра кароо боюнча кезектеги соттук отурум өттү. Соттун жүрүшүндө экс-президент Роза Отунбаева, Эмилбек Каптагаев, УКМКнын 9-кызматынын мурунку кызматкери Нурбек Абдрахмановдор көрсөтмө берди. Ал эми жактоочу Талайкүл Токтокунова купуя болгон сырлар ачыкка чыгып жатканын билдирди. Эмне үчүн Маевский жанагы биринчи ушул убактылуу өкмөттүн биринчи орун басарынын кабинетине жолукканбыз. Ошол 306 кабинетти эми такталып атат да, чындыгында жолукса ошол Маевский менен Атамбаев жолугуптур. Кабинет ошол Атамбаевга кирип, Атамбаев менен жолуккан. Биринчи орун басар Атамбаев болгон. Ошондуктан эми бүгүн ошол купуя болгон сырлар ачыкка чыгып атат да. Саясатчы Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда күбө катары келген экс-президент Роза Отунбаева бажы тармагындагы коррупция боюнча журналисттердин иликтөөсүнө байланыштуу бийликте тез арада баш аягын ордуна коюп, элди тынчыта турган жооп болуш керек деген ойду айтты. Ар бир министрлик тыкыр түшүнүп билип закондордун баарын, келишимдердин баарын, жок болсо тезирээк ошолордун баарын жасаш керек да. Анан кийин биз, менин оюмча, мына бара-бара бизде да тажрыйба топтолуп атат. Биз болсо ушундай иштер пайда болгондо тез үйрөнүп, баарын баш аягын ордуна коюп, элибизге мындай тындыра турган, жооп бере тургандай, чын эле мамлекетибиз ордунда, бийлик ордунда, бийлик сабаттуу, билет көп нерсени деп ушундай иш аракеттерди жасашыбыз керек. Ал эми Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Кыргызстанда реэкспортту калкалаган жемкорлук дагы эле уланып жаткандыгын кошумчалады. Эми реэкспортда коррупциялык жол менен болуп келген, болуп атат. Менден башкалардын баары болуп келген деп эле 17-жылга келгенде каккан казыктай болуп токтоп калып атат. А мен бүгүн да болуп атат деп айтам. Баары эле 17-жылга келген тыкка токтоп калат. Болгон экен 17-жыл деп. Мен айтам, бүгүн да болуп атат. Ушулардын баарын өкмөт, президент токтотуш керек. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети менен укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин биргелешкен жыйынында өкмөттүн ЭЭП алкагында жана үчүнчү өлкөлөрдөн эсепке алынбаган аткезчилик жол менен ташылып келген товарлар боюнча жүргүзүлүп жаткан иштери тууралуу маалымат угулду. Кыргыз Республикасынын аймагына аткезчилик товарларды ташып кирүүнү токтотуу жөнүндө токтом менен жооптуу мамлекеттик органдарга 13 пункту аткаруу тапшырмасы берилген. Ал эми депутат Мирлан Жыйынчороев контрабандалык жосундардан улам Кыргызстан менен Казакстандагы күйүүчү майдын баасындагы айырма дагы деле 10 сом бойдон калып жатканын эске салып, өкмөт күйүүчү май боюнча маселени чече албаса, анда отставкага кетиши керектигин айтты. Такое правительство необходимо ли нашему государству или нет? Надо об этот вопрос ставить в парламенте. 6 миллиардов недополучили мы налогов в 2018 году. В этом году буквально недавно вы принесли цифры по корректировке по налогам на 6,2 миллиарда, прогнозируется 8 миллиардов налогов недополучения. Это говорит о том, что у нас деловая активность снизилась в стране. Предприниматели вам не верят, предприниматели бизнесом не занимаются, не платят налоги, нету налогооблагаемой базы. Соответственно, это вся вина правительства. Мойнуңуздарға алып туруп отставкага кетиш керек бул боюнча. Абылгазиевдин өзү баш болот.
Жыйындын алкагында буга чейин жарыяланган бажыдагы коррупция тууралуу кеп козголуп, бул боюнча өкмөт эмне дейт, кандай жылыш бар деген суроо менен депутат Айсулуу Мамашева вице-премьер-министрге кайрылды. Вы сами, Денис Парпиевич, как вот относитесь ко вчерашнему митингу? Что люди требуют? Какова вообще позиция правительства по отношению к тому, что происходит? Ну, у нас соответствующая, значит, если вы имеете в виду до предшествующее этому событию мероприятия, у нас на сегодняшний день в рамках досудебного производства работает межведомственная рабочая группа, которая, значит, проводит соответствующие мероприятия. Ну, У вас пока что вот так вот. Межведомственная рабочая группа все проводит и работает, и работает. Тут люди, которые не работают на госслужбе, уже как бы столько работы сделали, а вы все работаете, до конца края этому не видно. Пока так же. Люди же не просто так на митинги выходят, не просто так жалуются, не просто так видят, можно сказать, символом коррупции бывшего таможенника. Это же не просто так все. Ушул эле жыйындын жүрүшүндө депутат Искендер Матраимов азаттыкка кайрылып, маалыматты жарыялаар алдында текшерүүнү талап кылды. 700 миллион боюнча Кыргызстандын көпчүлүгү бардыгы билет. Кээ бирде ушул жерге отурган депутаттардын өзү дагы билет. Ал эмне деген акча? Каяка кеткен акча? Кандай акча экенин? Бирок билип туруп бардыңар, кээ бир саясатчылар мунун баарын саясатка алмаштырып атасыңар. Эмне үчүн бүгүнкү күнү ошол убагында иштеген таможняның председательдери жооп бербейт? Эмне үчүн замы жооп бериш керек? Мен муну бүгүн сүйлөбөйүн дедим эле. Мен мына суроого жазылып, Салайдин Абдраевичтен сурандым эле, мен сүйлөбөй эле коеюн андай деп. Бирок Азаттыктын азыркы берген мына интернетке чыгарып аткан сайтындагы суроосунан кийин мен суроого беришке туура келди. Мен дагы бир жолу айтып коеюн. Финполициянын жетекчиси. Siz ушундай деп информация бердиңизби? Ошо махинацияга Матраимовдун үй бүлөсү аралашкан деп. Жок, андай информация берген жокмун. Анда эмне жазсасыңар эми Азаттыктын ким бар бул жерде? Ким бар Азаттыкта? Мен силерден суроо бергим келет ушу.